Тотукан Өзкөнүнбаева дээрлик бала кезинен кол өнөрчүлүк менен алектенип, терме, тар сыяктуу улуттук буюмдарды жасап келет. Жашы 80ден ашканы менен Таш көмүр шаарындагы кыз келиндерден шакирт күтүп, табигый сырьёолордон аргандай буюмдарды жасоону үйрөтүүдө. Могул жерде терме турат. Бул термени биз илгери кыргыз энелер койдун жүнүн ийрип, эчкинин жүнүн ийрип, төнүн жүнүн ийрип, ар түрлүү кийимдерди, чапандар жасашкан. Ошол ыкмаларды биз эми кайталап атабыз. Анткени жүндү өрттөп атышат. Жүндү биз өрттөбөшүбүз керек. Жүндү жууп, тазалап, жерге сала турган терме таар, жөнөкөй таар кылып согуп чыгышыбыз керек. Тотукан апа бүгүн Жалал Абадтагы кол өнөрчүлөрдүн республикалык фестивалына өзү жасаган буюмдар менен катышты. Анын алкагында терме акылдын айдыңы, курак элдин байлыгы аталышындагы кароосуна уюштурулуп, облустун район шаарларынан башка дубандардан келген 50ден ашык кол өнөрчүлөр ат салышты. Мен жалаң жүн боюнча иштейм. Илгерки кыргыздын улуттук буюмдары деп айтылат, бул кийиз боюнча. Ала кийиз, шырдак, текаймач, кийизден топуларды, чечкаларды жасайм. Бул улуттук эмени тиштебаш керек. Колубуздан келсе жаштарга үйрөтүшүбүз керек. Анан азыр көбүнчө жаштар үйрөнбөй атпайбы? Биз ушундай көрсөтмө көбүрөөк болсо, жаштар аябай кызыгат эле. Жарманкеде кийиз, жүндөн жасалган нукура буюмдар күнүмдүк пайдаланууга ылайыкташкан улуттук кийимдер басымдуу болуп, усталардын колунан жасалган жыгач сувенирлер да коюлган. Баягы мындай эмелерди тамырдан эле жасалган подсвечник койдум. Ол бир канаттуу жөн эле жыгач. Эми бирөөлөр үчүн отун болушу мүмкүн болчу. Биз үчүн бир көркөм чыгарма болуп калат. Колдон келе турган эле нерсе. Кичине доделка. Жаратылыш жана фантазия деп койгом мен атын ошо. Сынактын калыстары болуп, 7 дубандын беделдүү кол өнөрчүлөрү дайындалган. Алар жарманкеге коюлган эмгектерди бир канча критерий менен баалап, жыйынтыгын эртең чыгарышат. Негиздердин сапаты бардыгы жергиликтүү материалдардан жасалыш керек. Кол менен жасалыш керек, эч кандай мындай фабричный же синтетика болбош керек. Бүт бардыгы баягы нак, нукура кыргыздын технологиясын кармаш керек. Бул жерде терме менен курак каралат. Ушул эки ыкманын өзүнүн баягы критерийлери бар. Иш-чара президенттин улуттук нарк жөнүндөгү жарлыгын ишке ашыруу максатында Жалал Абадта алгачкы жолу өткөрүлдү. Максаты улуттук буюмдарды нарк населде жайылтуу жана кол өнөрчүлөргө колдоо көрсөтүү болуп саналат. Областтык администрациянын тарабынан анан кийин ошондой эле Сузак район администрациянын өзүнөн дагы ошондой эле маданият министрлиги тарабынан дагы бир нече акчалай каралган. Ушулардын жеңүүчүлөрүнө тапшырылат. Кайсы кол өнөрчүлүк жакшы деңгээлде болсо, калдык тартоо өздөрү аныктайт. Аныктап туруп жыйынтыгына тапшырылат. Бул иш-чаралар мындан кийин дагы облус аймагында уюштурулуп, кол өнөрчүлөр үчүн тажрыйба алмашчу, буюмдарын сатып алчу аянтча болмокчу. Кундуз Кенжебаева, Акылай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.